Саламатсыңарбы, ардактуу окуучулар? Бүгүнкү күнгө арналган кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жыл мезгилдери. Жыл мезгилдери деген эмне экенин билесиңер да, балдар? Бир жылда 4 мезгил бар. Алар күз, кыш, жаз жана жай мезгилдери. Ар бир мезгил өзүнчө кооз. Бак-дарактар бүр байлап, бай-чечекей гүл жайнап, көк шипербелден буралып, булбулдар турат тил кайрап. Бул кайсы мезгил, балдар? Албетте, жаз мезгили экен, балдар. Жаз мезгили келгенде жаратылыш өзгөрөт экен. Жана жер көгөрүп, алма бактар гүлдөйт. Ысык кумда кактанып, сууга түшөм түштө мен. Ооруганды билбеймин, күнгө күйгөн бүт денем. Бул кайсы мезгил экен, балдар? Албетте, жай мезгили экен. Жайында күн аябай ысыйт. Ал эми талаада иштер абдан кызыйт экен. Эс алуулар да башталат. Кудум алтын түспүлдү, сары көйнөк бул мезгил. Берекелүү дасторкон каптап калды бүт жерди. Бул кайсы мезгил, балдар? Азаматсыңар, күз мезгили. Күз келгенде жер жемиштер бышат, түшүм жыйналат, жалбырактар саргаят. Ак кардан ичик жамынып, көк муздан шору тагынып, адашпай келет ар жылы кичинекейлерди сагынып. Бул кайсы мезгил, балдар? Албетте, биз сүйгөн мезгилдердин бири кыш мезгили экен, балдар. Кышында күн суук болот, кар жаайт, суулар тоңот. Жолдор ар дайым тайгак болот, балдар. Мына, балдар, жыл мезгилдери менен да жакындан таанышып алдык. Анда эмесе көнүгүүлөргө көңүлүбүздү бурабыз. Бул жерде сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла дейт. Жазында күн кандай болот, балдар? Азаматсыңар, жазында күн ачык болот. Ал эми жайында күн кандай болот? Туура, жайында күн ысык болот. Ал эми күзүндө күн кандай болот? Азаматсыңар, күзүндө күн салкын болот. Кышында күн кандай болот? Туура, балдар, азаматсыңар. Кышында күн суук болот. Балдар, сабагыбызды бышыктоо иретинде бул жерде бир нече сүрөттөр берилиптир. Сүрөттөргө карап, кайсыл мезгилде кайсы кийимдерди кийебиз? Силер менен биргеликте таап алалы. Биринчи сүрөттөгү кийимдерди кайсы мезгилде кийебиз, балдар? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Биз жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө жеңил кийимдерди кийебиз, балдар. Ал эми экинчи сүрөттөгү кийимдерди кайсы мезгилде кийебиз? Туура, жаз мезгилинде кийебиз. Жаз мезгили жай мезгилине караганда бир аз суугураак болот, балдар. Ошондуктан биз бир аз калыңыраак кийимдерди кийишибиз керек. Ал эми үчүнчү жана төртүнчү сүрөттөгү кийимдерди силер үйдөн таап, жазып келгиле. Мына, балдар, бүгүнкү сабагыбыз да аягына чыгып баратат. Анда эмесе үйгө тапшырманы белгилеп жазып алгыла. Үйгө тапшырма. Кыргыз тили окуу китебиңерден 66 беттеги
birinci жана экинчи көнүгүүнү жазабыз. Кыргыз тили иштептериңерден 39 беттеги сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Ал эми номер 2 жазуу тептериңерден 10 жана 11 бетин аягына чейин толуктап жазгыла. Жазып бүткөн соң сүрөткө тартып мага жибергенди унутпагыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.